Бұл хадис Тирмидиде, Ибн Мажада, Ибн Хиббанда келген хадис. Хасан Убайдулла ибн Ансари деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ман асбаха аминан фи сирбихи", ким таң аттырса, ал тынчтыкта болсо, таң аттырганда, ошо жашаган жеринде, муафан фи баданихи, ден соолугу саламатта болсо, инда куту яумихи факааннама хайзат лаху дунья бихадафириха, жана бир күндүккө жете турган азыгы болсо, ал бул дүйнөнү бардык тарабынан камтыгандай жакшылыкта болот деп келген. Ушул хадисти жакшылап түшүнүп алалы. Субханалла, бул жерде 3 негизде айтылат. Мына ушул нерсени сиз көзүңүздүн карегиндей кылып түшүнүп, ушуну эске алып дайыма, эртемен таң аттырсаңыз дагы, кеч киргенде дагы ушул 3 нематтын бар экенин сезе билсек, ошону эскерип жүрсөк, Аллах Тааламга көп-көп шүгүр айтууга себеп болот. Кейип кекшүүдөн, налоодон, ар кандай жүрөккө кайгы, капа, кысталуу, бирөөлөрдүн байлыгына көз артуудан алыс болобуз. Өзүбүздөгү Аллах Таалам берип койгон жакшылыктарга, жүрөккө тынчтыкта, ушундай бир жакшылыкта болобуз. Бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыктарын камтыган бул жерде. Кыска токтоло кетели бул хадистин маанисине. Ушу 3 нерсе айтылды. Биринчиден тынчтык, экинчиден ден соолук, үчүнчүдөн бир күндүккө жете турган азык. Өмүрүңгө жете тургандай байлык деген жок, бир күндүккө жете турган азыгың болсо, мына ушу 3 нерсе сенде болсо, сен дүйнөнү бардык тарабынан камтыгандай жакшылыктасың деп. Бул ушу 3 нерседен биринчи деле тынчтыкты айтылды. Алымдар айтат: "Ат-тaqdim yadullu ala ta'zim" деп. Ошол алдыдагы келген нерсе ден соолуктан мурун, тамак аштан мурун тынчтык айтылды. Мааниси тынчтык тамак аштан дагы, ден соолуктан дагы өйдө турат экенине белги. Тынчтык болбосо тамак жүрөгүңө барбайт, ден соолугуң да каралбайт. Тынчтык бул нерселерден жогору турат экен. Кыргызда айтып болот го, тынчтык бар жерде ырыс бар деп. Тынчтык болбосо башка бул эки нерсе ишке ашпайт деген сөз дейт. Анан араб тилде сирп, анан сарп деген бар. Сирп деген ошол жашаган жериң, үйүң, өзүңдүн жериң болушу мүмкүн, же жалгыз түнөдүң байтор, ошону сирп дейт. Ал эми сарп деген бул жол. Сапарда баратасың, өзүң өлкөңдө же башканын өлкөсүндө баратасың, ошол жерде түнөдүң, таң аттың, ошол жерде айтат да. Айырмасы жок. Таң атканда ушул 3 нерсе сенде барбы? Ошол түндө сени бирөө уруп тоноп кеткен жок, өлтүрүп кеткен жок, үй бүлөңдү байлыгыңды тартып алган жок, же бир сени коркутуп үркүткөн жок, турсаң тынчтыктасың, альхамдулилля. Бул чоң неемат. Эгерде тынчтыкта болбосоң, эч нерсе ишке ашпайт. Ам сүрөсүндө дагы 82-чи аят Алла Таалам тынчтыкты даңазалап ушул жерде баяндап айткан. Алладина аману ва лам ялбису иманахум бидулм. Аллахка иман келтирип, иманында зулумду аралаштырбагандар, ширкти аралаштырбагандар, улайка лахумул амн, аларга тынчтык болот деп. Караңыздар, иманды айтып, ошо иманда ширк аралаштырбагандарга тынчтык бар деп. Ва хум мухтадун, алар түз жолдо болушат деп. Юнус сүрөсүнүн 62-чи аятында дагы: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун". Аллахтын достору, аулияларында, Аллахтын жакын адамдарында коркуу жок, жана алар кайгырышпайт деп. Көрүңүздөр, биринчи эле Аллах менен мамилесин түзгөндөр, Аллахка жакын адамдар, аулиялар тынчтыкта деп, аларга тынчтыкта болот деп. Ла хауфун алейхим, аларга коркуу болбойт. Ва ла хум яхзанун, алар кайгырышпайт. Кимдер булар десе: алладина аману ва кану яттакун. Аллахка иман келтиргендер жана таквалык кылгандар. Олия дегенде 2 сыпат болот. Аллахка иман келтирген, анан солих амалы бар таква адам. Лахумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахира. Аларга сүйүнүч бул дүйнөдө да жана акыретте. Мына бул жерде да ушу тынчтык. Тынчтыктын баркын билели. Тынчтык болбосо эч кандай өнүгүү болбойт. Тынчтык болбосо эч кандай жакшы ойлор, максаттар ишке ашпайт. Керек болсо мечитке да барып намаз окуй албай каласың. Тамагың жүрөгүңө барбай калат. Ден соолугуңа кам көрүлбөй калат. Бул жакта турсун. Ден соолук тамак деген. Тынчтыкты баалай билели. Мына ушул нерсе боло турган болсо, бул дүйнөнүн бардык тарабынан камтыгандай деп атпайбы? Экинчи жакшылык ден соолук. Бул нерсени дагы көп адамдар жоготкондо гана билет. Же болбосо айрым бир мүчөлөрүн жоготкондо гана билет. Токчулукта, ушул ден соолукту, саламаттыкта көп сезе билбейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ни'матан магбунун фихима кафирун минан нас". Эки нерсе бар, көп адамдар муну билишпейт. Баркын сезишпейт, билишпейт. Эмне? Ас-сиха вал фарак. Ден соолук жана бош убак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн эрте менен ушул саламаттыкты сураган. Аллаху мина салука афия фид дунья вал ахира. О Аллах, мага бул дүйнөдө да акыретте дагы саламаттык бер. Аллаху мина салука афу вал афията фи дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Аллахым, сенден кечирим сурайм, жана мага саламаттык бер динимде. Саламаттык бул адашуудан сак болуу. Ва дуньяя, дүйнөмдө, ва ахли, үй бүлөмдө, ва мали, жана малымда, акчамда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде да 5 нерседен мурун 5 нерсени
кам көрүп кал, сактап кал деп ошонун бири сиххатака кобля саккамик, ден соолугуң бар кезде ооруп калганга чейин. Ибн Умардан келет, сахаба дайым айтып жүргөн эле: ида аспахта фала тантадирил маса, эгерде сен таң атырсаң кечти күтпөгүн, ва ида амсайта фала тантадирис сабах, кеч кирсе таңды күтпөгүн, ва худ мин сиххатика ли марадик, ден соолугуңду ооруп калганга чейин колдонуп кал, ва мин хаятика, өмүрүңдү өлүп калганга чейин колдонуп кал деп. Мына ушул нерсе тилекке каршы көп адамдар бош убакытын, ушул ден соолуктун чың экенин, ден соолугунун бар экенин, ошону туура жакка колдонуп калыштыкка, ошол нерсеге Аллах таалам көп шүгүр кылып калыштыкка сезе албайт деп алымдар айтып келишет. Мына тынчтык, ден соолук. Үчүнчүсү ошол бир күнгө жете турган азыгың болсо дейт. Бир күнгө жете турган азыгың болсо, мына үчүнчүсү. Абдулла ибн Амр деген сахабага бир адам келип акча сурайт. Анан сураганда сахаба сурап атат: "Хал индака куту яумик?" Сен бир күнгө жеткен азыгың барбы десе, "Кола наам", бар деди. "Хал индака заужа?" Сенин аялың барбы десе, "Кола наам", бар деди. "Хал индака маскин?" Сенин жашай турган жериң барбы десе, бар деди. "Наам". "Идан анта гани", анда сен бай турбайсыңбы деди. "Хал индака хадим?" Сенин кызматчың барбы десе, "Кола наам", бар деди. "Идан анта малик", анда сен падыша турбайсыңбы деди. Караңыздар, мурунку адамдар, солих адамдар Аллахтын нематын кандай сезе билишкен. Бирок тилекке каршы адамдар өзүндөгү болгон нерсени көрбөй, өзүнүн өйдөлөрдү көрүп, байлыкта, бийликте, дүйнөнүн бир кызыкчылыктарында ошол нерселерди көргөн сайын өзүндөгү нерсени көрбөй, шүгүрчүлүк азаят. Ыйманда, солих амалдарда өзүбүздөн өйдөнү көрөйлү, хадистерде келгендей. Ал эми дүйнөлүк иште өзүбүздөн ылдыйды көрөйлү. Бул учурда биз Кудай тааламга шүгүр айтуу менен Аллах тааламга ыраазы болуу, ошондой нерселер жүрөгүбүздө күчөйт, пайда болот. Ушунчалык жакшылыктар болсо да кээ бир адамдар ошол нерсени көзгө илбей, кандайчалык жакшылыкта жүргөн. Мына ушул нерсени дагы Аллах таалам Нахл сүрөсүнүн 83-аятта эскерип кеткен. "Я'рифуна ни'маталлахи сумма юнкирунаха ва актсарухумул кафирун". Аллахтын нематтарын билип деле туруп, ошону жокко чыгарышат, таанышат дейт. "Ва актсарухумул кафирун", алардын көпчүлүгү капырлар деп. Ушул үч нерсе, субханалла, диниңдин саламаттыгы менен. Аллахтын буйругун аткаруудасың, тыйгандан тыйылуудасың, арам оокаттан алыссың, намаздарыңа бекемсиң. Мына ошол кезде сен тынчтыктасың, ден соолугуң сак, бир күнгө жете турган тамагың бар, ачка эмессиң, таба албай жүргөн жериң жок. Альхамдулилля, бул чоң жакшылык да, субханалла. Кыргызда айтат го, атасы өлгөн уктайды, ач кылган уктабайт деп. Ошондой доорлор өткөн. Адам ачка намаз окуйн десе тура албай, жейин десе таба албай, андай эмеспиз го биз, субханалла. Ошол үчүн мурунку алымдардан Солиха Димашкый деген баласына бир осуяты бар да. Карасаңыздар, ушул сөзүм менен аяктайм туугандар. "Я бунайя", о балам, "ида марра бика яум ва лейла", эгер сага бир күн өтсө, түн өтсө, "Код салима фихима динук", ошол учурда сенин диниң саламатта болсо. Мындай чыкканда, таң атырсаң да, кеч кирсең да, намазың ордунда, диниң ордунда. "Ва жисмук", денең саламат. "Ва малук", акчаң, малың ордунда, эч ким тартып алган жок. "Ва иялук", үй бүлөң ордунда. "Фа аксир шукра лиллахи таала", бул учурда сен Аллах таалам көп шүгүр кылгын. "Фа кам мин маслубун дина", канча деген адам бул түндө, бул күндө динден ажырап калат. Мусулман эртең менен капыр болуп, мисал. "Ва манзуун мулка", канча деген адам мүлкүнөн ажырап калат. Түндө бар эле эртең менен бир уурдап кеткен, же тоноп кеткен, же мүлкүнөн ажырап калган. Аллах сактасын. Бир түндө, бир күндө. "Ва махтукум ситра", канча деген адам ашкере болуп, айыбы ачылып, шерменде болот. "Ва максумун дохра фи далика алйом", мына ошол күндө канча деген адамдар майып болот дейт. "Ва анта фи афия", бирок сен бул нерседен оолак, саламаттасың. Өзүбүз кандай жакшылыкта жүргөнүбүздү сезе билсек, ошол нерсе менен Аллах тааламга көп шүгүр кылсак, ыйманыбызга ыйман кошулат. Аллах тааламга көп шүгүр кылабыз, жалкоолуктан арылабыз, намаздарыбызга, ибадаттарыбызга бекем болобуз.